Бүгін 25 октябрь белгілүү саясий жана коомдук ишмер Исқақ Разақовтың туылған күні. Лейлик районунда анын 111 жылдығы белгиленди. Самалык улуу инсандын Исфана шаарындагы эстелигине гүл коюу менен башталды. Иш-чаранын жүрүшү тууралуу жеринен кабарчыбыз Бактыгүл Мирадилова айтып берет. Кыргыз эл баатыры улуу инсан коомдук саясий мамлекеттик ишмер Исқақ Разақовтың 111 жылдыгына арналган иш-чара алгач анын эстелигине гүл коюу менен башталды. Жазуучулар, мамлекеттик мекемелердин жетекчилери, ошону менен катар жай тургундар катышты. Улуу инсандын арбагына багышталып Кур'ан окулду. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Өткөн өмүрү биз үчүн чоң сабак деп ойлоймун. Ушул жалпы биз жаш муундар, ушул келечек муундар Исқақ Разақовтың жолун жолдойбуз. Ушул мен жалпы эле ушул телекөрүүчүлөргө айтып кетет элем, ушул Исқақ Разақовтың арбагы бардыгыбызды колдоп жүрсүн, ылайым эле мамлекетибиз тынч болсун, элибиз аман болсун, ушу жакшылык эле боло берсин деп. 25 октябрь тарыхый инсан Исқақ Разақовтың туылған күні. Бұл датаға қарата иш-чара уюштурулуп, коноктор улуу инсандын музейине баш багышты. Анда келечек ээлери Исқақ Разақовтың улуулугун даңазалашты. Музейде эл баатырынын өмүр баяны, жасаган иштери айтор бүткүл жашоосу сакталуу турат. Катышуучуларга бир четтен тааныштырылды. Журт атабыз улуу инсан кемеңгер жетекчи Исқақ Разақовтың 111 жылдык майрамын бүгүн белгилеп жатабыз салтанаттуу түрдө. Райондук маданият бөлүм директору, ошону менен бирге ошо музейдин директору бизге октябрдын 15-теринде кайрылган ушул музейдин алдындагы скамейкаларды орнотуу, ошону менен бирге бурчаткаларды төшөө боюнча. Биз чукул арада аны ишке ашыруу максатында тендерге берип, бүгүнкү күндө иштер болуп атат. Толук кандуу бүттү, документтери мен ойлоп турам бул жуманын ичинде бүтөт. Иш-чаранын расмий бөлүгү маданият үйүндө улантылды. Коомдук саясий ишмер Исқақ Разақов эскерилди. Ошондой эле Лейлек райондук маданият бөлүмү тарабынан тарыхый инсандын өмүр таржымалы жана билим берүүгө кошкон салымы, мамлекеттүүлүктүн түптөлүп өнүгүүсүнө кошкон салымы сахналык көрүнүш аркылуу чагылдырылды. Колумдан келишинче, кудуретимдин жетишинче эмгек кылдым. Сенде даяры менде ыйык нерсем жок эле. Эгерде бардыгы ойдогудай болбой калса, кечир мени. Мындай бир сөз бар да, Кыргызстан гүлдөгөн бир бак болсо, ал бакка сен эң алгачкы багбансың деген бир ырсаптарын окуган элем. Кыргызстандын союздун курамында ушундай бакуат республикага айланышында Исқақ Разақовтың абдан эмгеги чоң. Жаңы тарых деген өзбек элинин чоң тарыхын редакциялап берген. Бул киши өтө адабиятка дагы, маданиятка дагы маани берген, бийик көргөн ошону. Ошону урматтаган, сыйлаган, анан ошону турмушка ашыра билген жетекчи болгон да. Исқақ Разақов Совет мезгилинде Кыргызстандан чыккан биринчи жетекчи болгон. Өзбек СССРнин элдик комиссарлар кеңешинин алдындагы мамлекеттик пландын төрагасы, 1950-1961 Кыргыз комиссардык партиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы болгон. СССРдин мамлекеттик экономикалык кеңешинин мүчөсү, СССР министрлер кеңешинин алдындагы мамлекеттик илимий экономикалык бөлүмдүн башчысы, министрлер кеңешинин мамлекеттик пландоо комитет бөлүмүнүн башчысы болгон. 2 ирет Ленин сыйлыгын жана 2 жолу эмгек кызылтуу ордени, улуу ата мекендик согуштун 1-чи даражадагы ордени, Кызыл жылдыз ордени жана башка көптөгөн медальдар менен сыйланган. 2016 жылы Кыргыз Республикасынын баатыры намы ыйгарылган. Бактыгүл Мирадилова, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Толстойдун согушуна түштүм. Сен келечекте жакшы адам болосуң. Элдин баары сага суктанышат. Рахмат, Камилан. Рахмат, чоң рахмат.